Өлкө борборунан дээрлик 4 чакырмастагы ал келген мына бул көчмө медициналык борбору саламаттыкты сактоо мисирине таандык. Анын ичинде баардык керектүү жабдуулар бар. Иштин мындай жагдайы алыскы аймактардагы элге медициналык кызмат көрсөтүүдө ишти кыйла жеңилдетип, алда канча ыңгайлуу. Канча жаштасың? 14. 14 жашта? Бишкектеги улуттук госпиталдын врач-стоматологу Нургүл Асаналиеванын айтымында бул медициналык көчмө борбордо шаардагыдан кем кашпаган шарттар түзүлгөн. Андыктан анча-мынча ооруну жеринде эле дарыласа болот. Бардык аппараттар бар. Убагында деген, ушул жерде деген стерилизационный эмеси бар, аппараты бар. Пломбирующий материалдардын баары бар. Сразу эле коюп, дартты аныктап, пломба койсок болот. Ден соолук кербенидеги 10 тажрыйбалуу адис эми 1 ай бою Нарын облусунун алыскы айылдарына акысыз кызмат көрсөтөт. Буга чейин алар көл астындагы тоңороондо болуп, 10 күн ичинде 10 айылдын 2,5 миңге чукул жашоочусунун ден соолугун бекемдөөсүнө салым кошту. Ал эми алардын Теңир Тоо жергесине дагы келиши элеттиктерди кубандырды. Шаарга барып, улара болмокпуз. Шаарында мындай бир киши жетелеп жүрмөйүн жүрөт албайбыз, бир тобубуз. Анан эми көз начар болгондон кийин шаарга деле барчу эмесмиз ага кетейин. Рахмат. Айылдыктарды ашыкча аракетчилик менен чыгымдан арылткан ден соолук кербени долбоору 1 жылга эсептелип, анын кызматынан өлкөдөгү бардык 54 райондун калкы пайдаланат. Андагы өмүр сакчыларынын айылдарга иш сапарлары Кыргызстан социал-демократтар партиясы тарабынан каржыланып турат. Мындан кийин 18 майдан баштап, Чоңалайдан баштайбыз. Чоңалай анан Алайга түшүп, ошол Ош областынын 2 районуна кетет. Кийинки биздин кербенибиз, саламаттык сактоо кербенибиз. Албетте, элет калкынын мектеп камкордукка алынышы жакшы. Антсе да, ден соолук кербени келген алыскы айылдардын көпчүлүгүндө алигиче жогорку квалификациялуу дарыгердин жок экендиги да өзүнчө бир чоң көйгөй. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук биринчи канал, Нарын району.